урматтуу достор, ассаламу алейкум. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын ысымы менен баштайбыз. Бүгүн 7 январь 2022 жыл, саатыбыз күндүзгү 15:03 болду. Буйруса, бүгүнкү роликте силерге чагылдырып бере турган нерсе бул берилген бир күндүк сменада канча заказ аткарабыз, канча акча иштейбиз. Жана видеонун аягында силерге эсеп кылып чыгарып берем. Машинанын ижарасына канча акча кетти, канча акчага май куйдум, тамак ашыма канча акча кетти. Жана эң негизгиси менин чөнтөгүмө накталай канча акча калды. Ошол нерселерди силерге бул видеодо чагылдырып берем. Бул мен өзүм үчүн дагы экспериментальный ролик болот. Андыктан колдоп, поддержка кылып туруңуздар, лайктардан басып, каналга катталып. Биз баштадык. Достор, биринчи заказымды тилекке каршы тартпай калыптырмын, бирок базадан көрсөтүп берем. Мынакей. Ильинский бульвар, дом 4, бара турган жерибиз ДСК Рампа, бул Одинцовский район, село Жаворонки. 1356 рубль болду. Буюрса кийинки заказдарды толук түрдө көрсөтүп берем. Кандай коэффициент менен алдым, канча жол жүрүш керек, акчасы канча болот. Ошону дагы көрсөтүп берем. Буюрса мынакей достор, кийинки заказыбыз коэффициент жок, алып көрөбүз кандай болот. Достор, кызык видеого алаксып, башка жолго кирип кетиптирмин. Эки жол бар экен, мен аркы жолго барышым керек экен эле. Бул жолго кирип кетиптирмин. Так, достор, бул заказыбыз 20 мүнөт жол жүрдүк. Акчасы канча болду? Без коэффициент алдым деген заказ ушул болду. 999 рубль. Достор, айта кетчү нерсе, мен Яндекс менен иштейм. Эконом класс 2018 жылкы 1.6 объем менен автомат коробка Kia Rio үлгүсүндөгү машина айдайм. Легкий перекус, достор. Бул бирок күнүгө кайталана бербейт. Күнүгө ушундай экен деп ойлогула. Буюрса 1-2 коэффициент менен кеттик. Бул заказымда закрытый жилой комплекс экен. Жалаң эле бай колунда барлар жомоктогудай кылып үйдү салып алышкан. Мына ушундай закрытый участоктарга заказдар түшүп калат. Достор, бул заказ бүтөйүн дегенде башка заказ кабыл алып алдым, аны бүтүрдүм. Бул заказга кеттик. Улам заказдарды берип атып тартканга жетишпей атам. Кечирип сурайм, туура түшүнгүлө. Азыр центрде жүрөм, Москвада бир заказга келип калдым. Буюрса пробка Москвада. Буюрса дагы 1.1 коэффициент менен заказ түштү, алабыз. Подача 7 мүнөт, кеттик. Достор, бисмилла дегенче бул заказ ат менен болуп калды, башка заказ түшүп атат. 1.1 коэффициент менен дагы деле подача 4 мүнөт, алабыз. Кеттик. Так, Москва, центр, ты что творишь, а? Белорусский районда жүрөм, дагы эле без коэффициент берди, алабыз эми. Добивать эч керек да. Как-никак. Результат болуш керек да кечкиге. Негизи, достор, таксисттердин бир күнгө такыр окшошпойт. Конкретно бул тамак аш жеген жериң жана тамактардын түрү, анан күнүмдүк тапкан акчаң. Күнүгө ар кандай болот. Калганы окшош эле. Ошол эле шаардасың, ошол эле адам ташып иштей бересиң. Болду. Достор, ким кандай кылат билбейм. Ол ар бир пассажирден кийин калган эриген карды поликтен кантип аласыңар. Мен поликти көтөрүп алып төгөйүн десем, машинанын ичине төгүп алып атам. Ошон үчүн момундай губка менен мындай кылып губкага сиңиртип, сыртка алып чыгып, аны сыгып атам. Көлүктө калган туздарын болсо, тетигинде апа-пакай болгон туз, майда таш болсо, алып төгүп салам. Центрде жүрөм, Савеловский вокзалда. Москва. Анча-мынча жерлер фиолет улчанып турат, бирок закон подлости центрде коэффициент жок. Өчүк. Слабо. Азырынча слабо болот. Таксиде негизи ушундай кызыктуу учурлар болуп турат. Буга чейинки пассажирди ушул адрес боюнча алып келдим эле. Кайра эле ушул адреске заказ түшүп калды. Ал пассажирди түшүрүп туруп эле кайра на местин басып коюп күтүп отурам.
буюрса кийинки заказ 1,1 коэффициент менен кеттик алабыз. Подача 4 мүнөт. Кийинки заказ кабыл алабыз буюрса. Кеттик. 5 мүнөт подачасы. Достор, заказ мен заказ болуп атып, Берилёвага да келип калдым. Конкретно айтканда, Западная Берилёва, Видное жакта, МКАДка жакын. Дареги Востриковский проезд 15 корпус 1. Бул район өтө легендарлуу район. Себеп дегенде 20 жыл мурун дал ушул мен турган жерде бригада киносы тартылган. Мен азыр ошол Саша Белый бир нерсе деп кыйкырган домдун түбүндө турам. Азыр домду да көрсөтүп берем, космостун машинеси чыккан туннелди да көрсөтүп берем. Так, достор, мына ушул дом, могу подъезд. Здравствуйте, Ой, Саша, здравствуй, как ты возмужал. Тетиги үйдө кайсы айнектен точно кыйкырган билбейм. Мой народ! Здорово, братья! Тетиги туннель. Космостун машинеси чыгып келген туннель, могу туннель. Бул правда азыр жабык. Мынакей. Могу жерден космостун машинеси чыгып келет, а могу жерден Саша Белый акырын шырганча басып келет. Примерно могу жерлерде остановка турган, тетиги 4 ТЭЦП же эмне билбейм. Ушулар дагы ушул домдун маңдайында. Давай. Достор, бир аз болсо дагы ностальгия кылып кыскача көрсөтүп кеттим. Анан жарыкта кененирээк көрсөтүп бер десеңер, комментарийга жаза кеткиле. Бир күнү буюрса атайын келип туруп жарыкта бүт жакшы көрсөтүп берем. Достор, саат түнкү 1-ден 3 өттү. Мен болсо жалкоолонуп үйгө паджалам кылып койдум эле. По пути бир заказ берди. По ходу дела бул эң акыркы болуш керек. Карагалачы. Достор, мынакей саат 2-ден 15 өттү. Мен толук 12 саат иштеген жокмун. Жалкоолонуп койдум бүгүн, үйгө келип алдым. Анын үстүнө жумуш деле анча болгон жок. Билбейм эмнеге мындай болду. Көпчүлүк балким жылдын башында дагы эле уктап атышабы, ойгон элекпи. Иши кылып ушундай болуп калды бүгүн. Кеттик, эми көрсөтүп берейин канча акча иштедим, канча заказ аткардым дегендей. Профилге киребиз. 12-ден өтүп 8 январь болуп кетти эмеспи? 7-ден баштап берели. Мынакей. 4932 рубль 16 копейк. Анан 8 январь мынакей 12-ден өткөндөн кийин паджалам кылып үйгө по пути бир заказ алып келдим. Ошол экөөнү кошобуз азыр, аны дагы чыгарып берем. Мынакей 16 заказ, 8-inde бирөө менен 17 заказ кылып турмун. Эми санап берем силерге, полностью санап берем. Баланста азыр 2335 рубль турат. Буну чече албайм. Буну эмнеге чече албаганымды да түшүндүрүп берем азыр. Эми кеттик, санайбыз. Мынакей достор, силерге эсепти бул жерге чыгарып берип койдум. 2100 рубль бул аренда. Эмнеге 2100? Аренда негизи 1600 рубль эле. Мен машинени алганым 6 эле күн болду. Башында алганда депозит бар болчу, 10 000 рубль. Бирок депозитти мага накопительный кылып беришкен, күнүнө 500 рубльдан. Ошондо жанакы 1600гө 500 рубль кошкондо 2100 болуп калат. Ушундай 2100 рубль. Сарсын албагыла депозит возвратный буюрса, аны кайтарып алам. Вот, 2100 аны минус кылабыз. 1000 рубльга май койгон. 236 рубльга бир нерсе жеп, анан дагы азыр магазинден бир нерсе алдым. Ошол экөө кошулуп 550 рубль болду. Бүгүн аз эле жедим. Ошондо менин чөнтөгүмө 1916 рубль накталай калды бүгүн. Ал дагы болсо баланста калды. Чече албайм. Себеп
таксопаркта иштеген весь ден директордон тиги майдасына чейин отпускада, выходной аларга. Алар жумушта болгон чакта деле чече албайт болчумун, себеп алар эч кандай приложение менен иштешпейт. Аларга жөн гана WhatsAppка өзүңдүн Сбербанк данныйыңды, картаңдын реквизитти жана канча акча чечип алыш керек жөнөтөсүң. Бирок чечип алуу жеринде бир минусу бар. Биринчи күндөн 5-чи күнгө чейин саат эртеменки 10дон кечки саат 6га чейин 2000 рубльдан жогору болуш керек чечип ала турган акчаң. Андан ылдый 1500, 1000 рубль, 500 рубль, 1700, 1900 болбойт. Мына ушундай. Кайрылуу жасап кетейин достор. Эгерде ким Москва шаарында частный болуп туруп өзүңөрдүн машинеңерди арендага же болбосо выкупка берем десеңер, бул номерлерге байланышка чыккыла. Кененирээк ошол жактан сүйлөшөбүз. Мен өзүм алам, арендага айдайм же болбосо выкупка сатып алам. Бул парк менен иштешкендин экинчи бир минусу бул парктын проценти 5%. Москва боюнча мен уга элекмин. Билбейм, балким бар 5%тен да көбүрөөк же болбосо 5%. Бирок мен уга элекмин да, 5% бул өтө слишком да. Ошондой достор, бүгүнкү смена ошондой болуп жыйынтыкталып атат. Анан көпчүлүгүңөр айтышыңар мүмкүн, андай болуп кыйналып жүрүп эле башка парктан албайсыңбы, ал сени сыздатат экен го депчи. Ооба, аны билип атам, аны түшүнүп атам. Менин атымда общий Москва боюнча таксопарктардын ортосунда бир негативный комментарий бар. Ошол үчүн башка парктар мага машина бере алышпайт. Бул парк менен мен мурун иштешкем, ошол үчүн мени таанышат, мени билишет, мага кайра машина бере алышат. Мага алардын ишеничи бар, ошол үчүн ушул парктан депозит болсо дагы, арендасы кымбат болсо дагы, ушундай татаал оор кымбат шарттары менен болсо дагы алып иштеп атам. Учурдан пайдаланып силерге айта кетейин, ал парк менен такыр иштешпегиле. Парк мурун Vist M деп аталчу, азыр болсо Vist M3 болуп калыптыр. Шарттары өтө оор, татаал, кымбат. Силерди психически майып кылып салат. Выкупка, арендага вообще иштешпегиле алар менен. Дареги болсо Люблино, улица Полбина, 29, биринчи строение. Вообще барбагыла, жакын жолу. Ушуну менен биздин видео соңуна келип жетти. Көңүл буруп видеону башынан аягына чейин көрүп берген бир туугандар, силерге чоң рахмат. Бул видеону агайыны, бир тууган, жакын досторуңар менен бөлүшкөндү унутпагыла. Силер менен кийинки роликтерден көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.